Тариел Жаныбеков Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасынын директору болду. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 12 декабрдагы буйругуна ылайык Кадырбек Нурманбетов Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасынын директору кызматынан бошотулуп, анын ордуна Тариел Жаныбеков дайындалды. Белгилей кетсек, Кадырбек Нурманбетов өз каалоосу менен арыз жазган. Бишкектин айрым райондорунда 20-21 декабрда газ берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясы билдирди. Маалыматка ылайык, бул күндөрү шаардын айрым райондорунда жайгашкан орто басымдагы газ өткөргүчтөрдө сызылып чыккан газды токтотуу боюнча авариялык калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу Аламедин 1 кичи району, энергетиктер шаарчасы, курулушчулар шаарчасы, Учкун жаңы конушу, Лебединовка аймагындагы төмөнкү көчөлөрүнүн кесилишкен аймагында Калинин, Жеңиш проспектиси, Садовая, Токмок аймактарында жаратылыш газы өчүрүлөт. Белгиленгендей, компания тез аранын ичинде жумуштарды бүткөрүүгө жана жаратылыш газын берүүгө болгон күч аракетин жумшайт. Бишкек шаарында тамактануучу жай өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 18 декабрь күнү Бишкектин Свердлов районунун Айтматов көчөсүндө жайгашкан тамактануучу жай өрттөнүп жаткандыгы кабарланган. Тилсиз жоо саат 2:53 өчүрүлгөн. Өрт кырсыгынын кесепетинен тамактануучу жайдын 20 чарчы метр чатырынын айнектелген кебес жылуулаткычы пластик шыбы күйгөн деп айтылат маалыматта. Өрттүн себеби электр жабдууларын куроодо эреженин бузулушу болгон. Такталган маалымат боюнча өрт кырсыгынан жабыркагандар жок.